Өлкөнүн түштүк аймагында сел коркунучу жогору бойдон калууда. 20, 21, 22 апрель күндөрү жаап өткөн катуу жаандын кесепетинен Кыргызстандын Ош, Жалал Абад, Баткен облустары жабыркады. Селдин кесепетинен бир нече турак үйлөрдүн жертөлөлөрүнө суу кирген, королорун суу баскан. Мындан сырткары автоунаа жолдору жабылды. Тилекке каршы кырсыктан адам өмүрүн алган учурларда катталган. Ушул тапта Ош облусу өзгөчө кырдаал режиминде киргизилген. Мындан сырткары Барпа эл өкмөтүнө дагы өзгөчө кырдаал режиминин экинчи этапта кирди. Ушул тапта жарандык коргоонуу кызматкерлери жеринде тиешелүү иштерди алып барышууда. Кече 22 апрелде кечкисин тынымсыз жааган жаандын кесепетинен Жалал Абад облусунун Нойкен районуна караштуу Бостон айылында селден коргоочу тосмону суу жеп кеткендигине байланыштуу 300 жаран эвакуацияланды. Бул күнү сел суулары 42 турак жайды каптап, 3 үйдүн ичине кирди. Мындан сырткары Бишкек-Ош автоунаа жолунун 510-чакырымында унаалардын өтүүсүнө кыйынчылык жаралды. Бизге да ушундай маалымат келип түштү. Ушул эски Кочкор Ата айылынан сел агып келатат деген. Ошондо эле биз бардык жарандык коргоонуу кызматтарын көтөрүп, ошол жергиликтүү айыл өкмөттүн мэриянын техникалары тартылды. Бул 5 жүктөгүч, 5 экскаватор тартылып, ошол алдын алуу иштерин жүргүзүлдү. Негизинен ушул сел келген, селдин багытындагы үйлөрдү биз эвакуация кылдык, ошол сел басып кетпеш үчүн. Жакшылап карагыла, үйлөрдүн ичине жертөлөлөрдү короосунга бүт карап чыккыла. Аралап калып кетпес үйлөрдү. Аталган кырдаалды жоюуга Жалал Абад башкармалыгынан ыкчам топ тартылып, штаб түзүлгөн. Жерине Сузак, Базар Коргон, Нойкен райондорунан жана Таш көмүр, Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 122 куткаруучусу тартылып, коркунуч жаралган аймакта жашаган жарандарды коопсуз жайга эвакуациялап, тактоо жумуштарын колго алынган. Мен үйүмө каналга куйбайбы? Жок, бар ошо, мен үйүмө барам. Инженерный өзүбүздүн сооружениябыз селеуловитель иштеди. Ошонун иштегендиктен ылдыйкы үйлөргө дагы катуу зыянды алып келтирген жок. Экинчиден, мынчалык суунун көлөмүнүн келишин, көп келишин эч кандай расчетубузда болгон жок эле. Бирок кандай болгондо дагы азыркы күнү биз ошо кырдаалды уже жоюп, азыр сууларды сууларды буруп, биринен бирин таштап туруп уже ылдый жакка түшө турган жакка түшүрдүк. Техникалар толугу менен тартылды. Кудай буюрса эртеңден баштап ошо сел тосмону оңдоп, сел тосмону тазалап, кайра эмдеги суу келе турган болсо биз даярдыгын уже көрө баштайбыз. Жалал Абад облусунун аймагында 20, 21, 22 апрель күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан Сузак, Базар Коргон, Нойкен, Аксы, Токтогул, Алабука району, Жалал Абад жана Майлуу суу шаарларында кокту колоттон чогулган сел суулар 148 турак жайларга жана ички чарбалык жолдорду каптаган. Ал тапта Сузак районунун Барпы жана Нойкен районунун Момбеков айыл өкмөттөрүндө сел кооптулугунан улам экинчи даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Мен эшигимди алып толуп эле калдым. Мындай болчу. Андан нар жакта мен сууга арык койгон жерим бар эле, ошол аркылуу гана чыга алды да. Башка бул жак көчүп түштү. Бул жагына зала басып жүрчү. Кечинде деле ушул болдум да. Анан бардыгы бул жакка агып, нар жакка барды да. Азыр бул эки үйдүн эмеси полный эле менин үйүмө барып калды. Эшигимдин алдына. Ордунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын кызматтары жана жарандык коргоонуу кызматтары тактоо иштери жүргүзүлүп атат. Канча материалдык ущерб келтирген боюнча ордунда жарандык коргоонуу кызматтары менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери суу сордуруу жана тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Талас 2024-22 апрель. 22 апрелде Талас облусунун Акчар, Бешташ айыл аймагынын Көк Кашат айылында жана Чоң Алыш айыл аймагынын Кара Суу айылында сел жүргөн. Анын кесепетинен 250 турак жай, короо сайлар, ички чарбалык жолдор, бир көпүрө жабыркаган. Кырдаал жоюлганча Талас районунун аймагына да өзгөчө кырдаал режими кирди. Буга чейин Ошко дагы өзгөчө кырдаал режим киргизилген болчу. Өткөн суткада аймактын бир нече айыл аймактарында кайрадан сел каптоолор орун алды. Облустагы селдин кесепеттерин калыбына келтирүүгө 508 адам, 82 техника тартылды. Белгилей кетсек, Ош облусунда табигый кырсыктан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Анын бири сел суулары агызып кетип каза болсо, экинчисине чагылган тийген. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.